Ото 24-ті Жума жиынтығы. Кылымдан ашык күттүргөн келишим, канча мекеме жоюлуп, канча кызматкери кыскарат. Ыктыярдуу камсыздандыруу эми милдеттүү болот. Бул апта Кыргызстанга дүйнөнүн көңүлү бурулуп, эл аралык коомчулук кубаттаган тарыхый чечим кабыл алынганы менен эсте калды. Жуманын жыйынтыгын чыгарып, студияда Алтынбек Бедилов, саламатсыздарбы? Ондогон жылдарга созулган көйгөй жарадай болуп улам ырбап, миңден ашык жарандын өмүрүн алган чек ара маселесине чекит коюлду. Муну кылымдан ашык күттүргөн чечим деп сыпаттап жатышат. Жылына ондогон чыр-чадактардын, айрыкча жаз келгенде жайыт, суу талаштын айынан жаңжалдары чыгып турган аймакта эми тынчтык орноп, жергиликтүүлөрдүн уйкусу бузулбайт. Чек аранын такталбаганынан канча чыр-чадак болгонуна санак деле жетпесе керек. Көзгө урунган 2019 жылдагы маалыматты карасам, 9 ай ичинде эле 16 жаңжал катталса, анын 13-ü Кыргыз-Тажик чек арасында калганы Өзбекстан менен чектешкен жерде болуп тур. Алыста отуруп алып, так санды айтып коюу оңой болгону менен канча өмүрлөр кыйылды, канча адамдар жабыркады, нечен жаран үй жайын таштаганга аргасыз болду. Өрттөлгөн, талкаланган турак жайларды жана башка материалдык чыгымдарды айтпай эле коелу. Ошентип, эки өлкө менен тең чек араны тактап, бекитүү азыркы бийликтин шыбагасына туш келиптир. Өзбекстан менен 2023 жылы чек ара боюнча акыркы келишимге кол коюлгандан бери алака кандай деңгээлге чыкканын баарыбыз көрүп жатабыз. Анда дагы бир айыл эле көчүрүлүп, жаңы жерде отурукташып, азыр очор-бачар оокатын кылып жатышат. Мамлекет барактыктарга бардык шарты бар үй куруп, жаңы шаарча тургузуп, дыйканчылык кылууга жер бөлүп берди. Албетте, ата-бабадан калган жерин таштап, башка аймакка көчүп чыгуу кыйын. Бирок ошол эле үй бүлөлөрдүн балдарынын келечеги бүтүндөй мамлекеттин 7 миллион элдин кызыкчылыгын эске алып, бийликтин айтканына көнүп, баатырлык кылышты. Эми Баткенде достук айылынын эли дагы каармандыгын көрсөткөнү турушат. Алар бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй чөлкөмдө тынчтык орнотуп, чек ара маселесине чекит коюп жатканын жакшы түшүнүшүүдө. Дүйнөдө геосаясий абалы кылдын үстүндө турганда, Борбор Азиядагы эки өлкөнүн мунасага келип, нечен жылдардан бери келе жаткан маселени дипломатиялык жол менен чечип, келишимге кол койгонун түз эфир аркылуу бүт дүйнөгө үлгү катары көрсөткөнүн саясий эрдик, тарыхый күн, тарыхый чечим деп таамай айтсак болот. Эл аралык коомчулук колдоп, ири державалардын бери кубаттаган билдирүү тараткан эле көп нерседен кабар берет. Ошентип, ынтымак ордодо эки өлкөнүн гана эмес, Борбор Азиянын ынтымагын бекемдей турган келишимге кол коюлду. Эми ал документ кийинки жумада парламентте ратификациядан өткөрүү үчүн каралат. Президенттин айтымында 19 март күнү буга чейин жашырылып келген сырлар ачыкталат. Ар бир чарчы метр жер боюнча ачык маалымат берилет деди. Так ошол жыйында ушунча жылдан бери мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы иштеп, чыккынчылык кылган бир топ саясатчынын аты аталат көрүнөт. Муну УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өткөндө Жогорку кеңешке келгенде айтып, жакында көп маалыматты билесиңер деди. Демек алдыда ички саясатта көп кызыктар күтүп турат окшойт. Эң башкысы, тышкы саясатта маселе тынчтык жол менен чечилүүдө. Президент айткандай, Кыргызстандын душмандары жок, достору, өнөктөштөрү жана кошуналары бар. Өтүп бара жаткан аптада бүтүндөй дүйнө көз салган тарыхый окуя болду. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип, анын алкагында бир топ жылдан бери көкөйгө көк таштай тийип жүрөгү өйтүп келген Кыргыз-Тажик чек ара маселесине чекит коюлду. Себеби дал ушул маселеде эки өлкө мунасага келе албай, бир канча жолу чыр-чатак, куралдуу тирешүүгө дейре жеткен. Бул Борбор Азия чөлкөмүндө гана эмес, мамлекеттер жакын алаканы карманган башка өлкөлөргө да кедергисин тийгизип келген. Ал арада талдоочулар чек ара маселесинде мунасага келүү менен өлкөлөр Борбор Азияны дүйнөлүк геосаясатта күчтүү оюнчуга айландырганын белгилешүүдө. Борбор Азия өлкөлөрү көңүл буруп атат. Себеби ушул эки мамлекеттин ортосунда чек ара маселеси чечилсе, демек автоматтык түрдө саясий маселелер да чечилет, экология маселелери, суу, жайыт,
мындайча айта ККП өтмөктөрдүн иштеген проблема, соода саттык проблемалар чечилип, мындан тышкары ушул эки мамлекеттин ортосундагы түз мамиле жалпы Борбор Азия мамлекеттердин дагы мындай достугун, азыркы коркунучтарга туруштук берип, бирге бир дүйнөлүк бир Борбор Азия оюнчусу деген бир жаңы саясий терминди дүйнө жүзүнө деңгээлге алып чыгабы деген ушул үмүт менен бүт Борбор Азиянын элдери дагы, саясатчылары да, эксперттери да карап турат. Тажикстан президенти Эмомали Рахмонду Кыргызстан жогорку дипломатиянын бардык канундоруна бап келген эрежелер менен тосуп алды. Аба майданда улуттук каада салт менен маданиятка негизделген тосуп алуу болсо, анын кортежин ынтымак-ордо имараттын алдына дейре атчандардын коштоосунда келип, ал жерде флагштокторго эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, ардак кароол тизилип, килем төшөлдү. Тараптар расмий делегация мүчөлөрү менен тааныштырууда тажик президенти Кыргызстан тараптын ар бир жетекчиси менен кыска диалог түзгөнгө да жетишип жатты. 31 жылдан бери Тажикстанды башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон биринчи жолу Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип отурат. Буга дейре расмий жана жумушчу сапары менен бир канча жолу келип кеткен. 1997 жылы Тажикстандагы жарандык согушту токтоткон тынчтык жөнүндөгү Бишкек декларациясы кол коюлгандан кийин Рахмон эки жолу расмий сапары менен келип кеткен болчу. Ал эми акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы чек ара маселесинен улам мамилелер солгундап кеткен. Талдоочулар бүгүнкү учурда дал ушул мамлекеттик сапар эки өлкө ортосундагы ынак кошуналык мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарып, тарыхтын жаңы барагын ачат деп белгилешүүдө. Муну эки тарап гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмү күтүп жатат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө мамлекет башчысы Садыр Жапаров Тажикстан менен достук жана ынак коңшулук мамилелерди өнүктүрүү расмий Бишкектин тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналарын белгиледи. Ошондой эле кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын натыйялуу ишин өзгөчө белгилеп өттү. Уверен, что подписание договора Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюу тагдыр чечүүчү тарыхый окуя болооруна, ал биздин өлкөлөрдүн элдери жана кеңири эл аралык коомчулук тарабынан шыктануу менен кабыл алынаарына ишенем. Бул кадам биздин мамлекеттердин гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия регионунун коопсуздугун, туруктуулугун жана туруктуу өнүгүүсүн бекемдөөгө олуттуу салым кошот. Баса белгилеп кетсем, Кыргызстандын душмандары жок, достору, өнөктөштөрү, союздаштары жана түбөлүк ынак коңшулары гана бар. Договор о границе создаст прочную основу. Биз бул байланыштарды мындан ары да бекемдөөгө даярбыз. Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн чек аралары боюнча тарыхый чечим кабыл алабыз. Чек ара боюнча келишим мамлекеттер аралык мамилелерди мындан ары чыңдоо үчүн бекем негиз түзөт. Ал эми кол коюла турган документтердин топтому тажик-кыргыз мамилелеринин жаңы барагын ачат. Бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыгы өз ара мамилелерди элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына жооп берген жаңы деңгээлге чыгараарына ишенем. Өлкө башчылары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча кыргыз-тажик кызматташтыгын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Анда энергетика, автожолдорду куруу, айыл чарба курулуш өнөр жана жаңы технологиялар, жаштар саясаты, спорт чөйрөсүндө кызматташуу, Бишкек Дүйшөмбү ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү, аймактык байланыштар, бажы, транспорт жана коопсуздук тармактары боюнча документтер бар. Президент Кыргызской республики Жапаров Садыр Нургужоевич и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписывают. Президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон биргелешкен билдирүүнү кабыл алып, ошондой эле эки өлкө ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Баткен жана Лейлек районундагы эки өткөрмө бекеттин ачылышына онлайн старт беришти. Кыргыз-тажик чек ара маселесин тактоо иштери 2000-жылдар эле башталган. Бул убакыт аралыгында өкмөттүк комиссиялар 45, топографиялык жумушчу топтору 86, ал эми эл аралык укуктук маселелер боюнча жумушчу топтор 25 жолу протоколго кол койгонун эске алганда эле бул иш оңойго турбаганын белгилеп турат. 2021-жылы башталган комиссиянын ишинин майнап чыгып, мына бүгүн эки мамлекет мунасабат алып отурат. Бул мунасабатка келишим менен эки өлкө ортосундагы буга чейин болуп келген
баргандай чыр чатактарга чекит коюлуп, эки өлкө ортосунда тынчтык орнойт деген чоң үмүт бар. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасашты. Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры. Биз саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, илимий техникалык, маданий гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүүнү ыраттуу өнүктүрүү үчүн комплекстүү чаралар көрүлөөрүн ырастайбыз. Бул максаттарда мамлекеттер аралык координациялык кеңештин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын жана тышкы иштер министрлер кеңешинин потенциалы толук өлчөмдө пайдаланылат. Биз эки тараптуу кызматташтык маселелерин комплекстүү кароо боюнча өкмөттөр аралык комиссияны Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык кеңеши деп кайра түзүү чечимин кабыл алдык. Аны Кыргызстан тараптан министрлер кабинетинин төрагасы жана Тажикстандан премьер-министри жетектейт. Таджикистан и Кыргызстан обладают большими возможностями. Тажикстан менен Кыргызстандын кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууда потенциалы чоң. Муну эске алуу менен биз өкмөттөр аралык комиссияны өкмөттөр аралык кеңешке айлантып, төрагалардын деңгээлин премьер-министрлерге чейин көтөрүүнү макулдаштык. Алардын биринчи жолугушуусу да абдан жакынкы аралыкта эле болоору да белгиленди. Ошондой эле эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмүн $500 миллион жеткирүү боюнча келишим түзүлдү. Биз келечектүү тармактарда биргелешкен ишканаларды түзүү тажрыйбасын улантууну сунуш кылдык. Маселен, учурда Тажикстанда 40тан ашык тажик-кыргыз биргелешкен ишканалары иштеп жатат. Ошондой эле эки өлкөнүн гидроэнергетика тармагындагы кызматташтыгын кеңейтүү боюнча макулдаштык. Ошондой эле жакынкы күндөрү Тажикстандын Кожен шаарында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекет башчыларынын катышуусунда чек ара боюнча келишимге кол коюлары да белгиленди. Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаровду Тажикстанга мамлекеттик сапары менен келип кетүүгө да чакырды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча келишимин дароо эле бир катар абройлуу эл аралык уюмдар, өлкөлөр, дипломатиялык миссиялар кубаттап чыгышты. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча келишимин тарыхый жетишкендик деп баалап, мамлекет башчыларынын чечкиндүүлүгүнө жана саясий эркине жогору баа берерин билдирди. The treaty of the state border by the presidents of the Kyrgyz Republic and the Republic of Tajikistan, and that took... Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш эки өлкөнү бул тарыхый жетишкендиги менен куттуктап, ондогон жылга созулган сүйлөшүү процессин ийгиликтүү аяктоодо алардын лидерлигине, чечкиндүүлүгүнө жана саясий эркине жогору баа берерин билдирет. Өз ара ишенимде, анык кошуналык мамилелерди чындап, эки өлкөнүн жана бүтүндөй чөлкөмдүн элдери үчүн тынчтык келечегин камсыз кылган бул конструктивдүү өз ара аракеттенүү уланта берет деп үмүттөнөт. Шанхай кызматташтык уюму болсо бул келишим өз ара түшүнүшүү жана урматтоо духунда маселени тынчтык жолу менен чечүүдө тараптардын жакшы ниетин камтыды деп билдирди. Түрк тилдүү мамлекеттер уюмуда келишимди кубаттап, эки өлкөнүн дипломатиялык жол менен жана конструктивдүү диалог аркылуу келишимге жетишкенин жогору баалай турганын белгилешти. Эң негизгиси бул макулдашуу Борбор Азияда жана анын чегинен тышкары тынчтыкты, туруктуулукту өнүктүрүүгө негиз болот. Чек аралардын тынчтанышы, мамлекеттин ортосундагы кызматташуу, деги эле региондун ортосундагы кызматташуу бул баардыгыбыз үчүн эң керектүү, анан кызыктуу да. Анткени көптөгөн чоң инвесторлор, көптөгөн чоң баягы эл аралык уюмдар, финансылык уюмдар дагы Борбордук Азияга инвестиция кылганга абдан кызыктар. Ошондуктан эгерде биздин региондо тынчтылык болсо, биздин региондо кызматташуу болсо, мындай ар түрлүү чоң проекттер жасаганга толук мүмкүнчүлүк ачат. Келишимди Россия, Түркияда кубаттап, бул аракет Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү жана коопсуздукту чыңоого негиз болоорун белгилешкен. Ошондой эле Европа биримдиги бул диалогко жана тынчтык жолу менен талаштарды чечүүгө негизделген маанилүү учур жана чоң кадам деп атады. Это очень важно на фоне того, что Дүйнөдө Кыргызстан же Тажикстан деп эле эмес, көбүн эсе бирдиктүү Борбор Азия чөлкөмү катары кабыл алышат. Андыктан бул келишим жалпы регион үчүн абдан маанилүү. Өзгөчө коопсуздук жана соода айлантуу жагынан бардык тараптар утушта болот. Себеби жалпы чөлкөмдө тынчтык болсо, ири инвестициялар келет. Муну абройлуу эл аралык уюмдар, дипломатиялык миссиялар таасын билип жатышат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров да өзүнүн Facebook баракчасында чек ара маселеси чечилип түбөлүккө чекит коюлганын жазып, анда ал Борбор Азияны дүйнө аренасында жаңы деңгээлге чыгара турган кызыктуу демилгеси менен да бөлүштү. Эки тарапка эле эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн жакшы иш болду. Себеби бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары бири-бири менен чек ара маселесин чечип бүттү деген сөз. Мындан ары Борбор Азияда түбөлүк тынчтык орноду.
Эми Борбор Азия мамлекеттеринин арасында бири-бирине визасыз. Ал эми башка мамлекеттерден келген коноктор үчүн бир эле мамлекетке келген виза менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн баарында жүрүп берүү процессин башташыбыз керек. Тараптар Кыргызстан-Тажикстан чегарасы мындан ары эки өлкөнүн, эки элдин ортосундагы бекем достуктун чегарасы болуп каларын билдиришти. Бул өз кезегинде эки тараптуу саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө негиз болуп бермекчи. Акмарал Сабатар, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24. Эки өлкө ортосунда чегаранын такталып, бекитилиши эң ириде саясий, стратегиялык мааниге. Экинчи орунда албетте экономикалык кызматташтык. Чегаранын чечилбегенинен улам Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы товар жүгүртүү илең-салаң жүрүп келген. Ал эми акыркы окуялардан кийин көзөмөл өткөрүү пункттары таптакыр жабылган болчу. Эми кызматташуунун жаңы барагы ачылып, эки тараптын тең соода жүгүртүүнүн кескин көбөйтүү боюнча дымактуу планы бар. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы товар айлантууну 500 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатышат. Эгемен алгандан бери сооданын көлөмү көп болду деген 2014 жылы 83 миллион долларга жетиптир. Анын 93% Кыргызстандын экспортуна туура келет. Биздин өлкөдөн Тажикстан мунай затын, айнек, көмүр, цемент, эт импорттоп келген. Бирок 4 жыл ичинде соода жүгүртүү кескин азайган. Статкомдун маалыматына ылайык 2020 жылы 37 миллион доллар болсо, 2024 жылы 1,7 миллион долларды түзгөн. Чегаралары жабык болгондуктан ишкерлер үчүнчү өлкөлөр Казакстан менен Өзбекстан аркылуу соода байланышын кармап келишкен. Чегаралары такталгандан кийин аймакка инвесторлорду тартуудагы бир топ жеңилдейт. Бир катар ири долбоорлорду ишке ашыруу так ушул маселеден улам токтоп турган эле. Туристтердин агымын көбөйтүүгө дагы шарт түзүлөт. Муну менен Баткен облусундагы ички жана тышкы миграцияны токтотууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Антпесе азыр Дуан элинин 6% башка жакта иштеп жүрөт. Бул расмий гана маалымат. Катталбай калгандар канча? Чыр-чатактардан жана жумушсуздуктан тажап, кичи мекенин таштап, башка жактан бакыт издеп кеткендерди эми Баткенге кайткыла деп ишенимдүү чакырууга болот. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда Кулунду, Кызылбел, Кайрагач, Карамык жана Бордоо деген 5 өткөрмө бекети бар. Анын ичинен экөөнүн иши президенттердин онлайн катышуусунда кайра жанданды. Бул күндө соодагерлерден мурда туугандарын 4-5 жылдан бери көрө элек жергиликтүүлөр көптөн бери күтүшкөн. Өткөрүү бекеттери жабылгандан бери ата-энеси, бир туугандары куда сөөгү менен катыша албай, жамандык жакшылыкта бара албай калышкан. Бекеттеги шлагбаумдар көтөрүлгөндө көп жылдык кусалык, сагынычта жашап келген элдин көзүнө кубанычтын жашы толду. Эки тарапта топтолгон узун катарга тизилген адамдардын бири-бирин көздөй агылып келип, жакындары менен бекем кучакташканын көрүп, чегара маселеси чечилгени чөлкөм, мамлекет үчүн эле эмес, катардагы жаранга чейин өтө маанилүү экенине кантип ынанбайсың. Үй-бүлөлүк шартка байланыштуу Тажикстандын Кыргыз Кыштак айылында жашап калган Байыр Маралиев 5 жылдан бери Баткендин Миңбулак айылындагы неберелерин көргөнгө зар болду. Аралыгы жакын эле болгону менен эки мамлекеттин ортосун бөлүп турган өткөрүү пункту жабылганы телефон аркылуу гана кабарлашып турчу. Бул аралыкта бала бакырасына болгон сагынычы артып, көзөмөл бекеттин ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жүргөн эле. Бул кыздарым, келиним, неберелерим 5 жылдан бери көрүшпөйбүз биз. Тойгандан бeri şu yakta kalıp, grense jabılıp, Allah'a şükür bana iki prezidentlerimiz. Yaxşı grensen açı verdi bana. Az bir mala sağır gelip bana kayrablarda alıp gitti otamaz uyga. Niyetimiz şu endi. Tinçlik bolsun, uruş bol bolsun. Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймактарындагы бир эмес эки көзөмөл өткөрүү пункттарынын ачылышы эзелтеден кыз берип келин алышып эриш аркак мамиледе келаткан эки элдин жарандарына кайрадан кубаныч тартуулады. Коңшу мамлекетке турмушка чыккан кызыл кыялык Юлдуз өткөрүү пункту ачылыптыр деген кабарды уккандан кийин 2 күн араң чыдады. Жылдап көрүшө албай жүргөн бир туугандарына учурашуу үчүн туулуп өскөн жерине ашыгып келатат. 40 жылдан бери Таджикистане живу. Атам энем тирик, старенький уже. Вот бегу. Өкмөттөргө рахмат, ачты мына жолдарды. Тынчтык болсун, эки журт дружный болсун.
Ошентип 4 жылга жакын убакыттан бери күзөтчүлөр гана кайтарууга алып турган Баткен облусундагы Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү пункту эки тараптуу ачылгандан бери чек арачыларда тыным жок. Күнү түнү дебей тыныгуусуз иштеп, автоунааларды дагы, жөө жарандарды дагы эки тарапка тең байма-бай өткөрүп жатышат. 13 марттан бери жүздөй кыргыз жараны тажик тарапка өтсө, коңшу мамлекеттен 50гө чукул адам кирди. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин номер 157 токтомунун негизинде көзөмөл өткөрүү пунктунда жарандарды өткөрүү боюнча токтом негизинде иш алып барып атабыз. Иштөө тартиби боюнча көзөмөл өткөрүү пункту күнү түнү иш алып барат. Жарандар жана автоунааларды өткөрүү боюнча. Эки өлкө башчыларынын уруксаты менен Кыргыз-Тажик чек арасында бир күндө ачылган эки өткөрмө бекетинин бири Баткендин эң алыскы аймагы болгон Лейлек районунда жайгашкан. Апта аралыгында Кайрагач автожол өткөрүү пункту дагы расмий түрдө ишин кайрадан жандантты. Дал ушул тарыхый учурду кылымдап кошуна турган эки эл сагыныч менен коштолгон кубанычта тосуп алышты. Эки киши бир тамаркада турса дагы өзүнүн чеги болбосо бу талаш боло берет да. Ошондуктан өзүбүздүн ушу жерибиз өзү чектелип калганы бул тарыхый маселе болуп. Ошондуктан бүгүнкү ачылыш өтө бул тарыхый кала турган маселе да. Айрыкча чектеш элдер бири-бири менен ынтымакта, достукта барды келди да болсо, бул биздин элибиздин өсүп өнүшүнө дагы, тажик элинин өсүп өнүшүнө дагы аябай чоң өзүнүн таасирин тийгизет. Мына ошондуктан биз жалпы эле эл айрыкча жаштардын келечеги болгон жаштарыбыз үчүн бир жакшынакай ушундай саамалык чечим болду. Мындан ары биз терең ишенебиз. Тажик эли да, кыргыз эли дагы баз баягыдай ынтымакта, бириндикте жашап кетет деген чоң ишеним менен майрамды белгилеп отурабыз жарык маанай менен. Мына Кудайга шүгүр эки президенттин туз көзөмөлү менен бүгүн бир жакшы күндөрдөн бири болуп атат. Эки элдин арасындагы чек аралар ачылып атат. Барды келди жакшы болот, мурункудай болот. Той маракеге барды келди кылабыз, базар очор кылабыз дегендей бүгүн абдан биз курсанбыз. Эмоцияга берилген эмеде азыр турабыз да энди. Кудай буйрса, кылымдар бери ушу эки элдин чек арасы ачык болсун, барды келди бекем болсун, базар очор бекем болсун. Дайыма ынтымакта жашайык деген маанида неме дейбиз энди бүгүнкү иш-чараны куттуктайбыз да энди сүйүнүү менен кабыл алабыз. Ошентип Тажикстан менен Кыргызстандын гана ортосунда эмес, бүтүндөй Борбор Азияда чек ара маселеси чечилип, акыркы чекиттин коюлушу ондогон үй бүлөлөрдүн, бир туугандардын амандыкта көрүшүп, жылдап топтолгон сагынычтарын жазганга мүмкүнчүлүк берди. Эки элдин достукта, ынтымакта, бири-бирин урматтап, сыйлап, ары бери каттап, ынтымак ырашкерликте жашоонун уланышына шарт түзүп берди. Мына биз кече тууган уруктарыбыз менен бир тууган эжемем Мәтбарыда 5-6 жылдан бeri көрбөйт эдик. Мана кече барып көрүшүп, кечеден бeri эч уктай албайт эдим. Кече кеч келип чарчап, сүйүнгөнүмдөн түнү менен бирем жакшы уктадым. Президентибизге рахмат, Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге рахмат. Мана өзүм менен Тажикстанда катта болгонмун, тажиктардын суун ичип, мына эки элди достошуруп койду. Кудайым мындан буягы достугубуз узакка чозулсун, ден соолук болсун. Хамма элибизге, Кыргызстанга, Тажикстанга элдерге ден соолук берсин, өмүрү узун болсун. Тажикстанда ата энем 7 тууганым калган. Анан кошуну колондор бар ол жерде, айылдаштарым бар. Кече жолугушууга бардык. О күндү ушундай күттүк. 12 числода ачылат, 13-тө деп ошол жаңылыкты уккандан бери күттүк ошол күндү. Жүрөгүбүз чыдабастан мен бир күн алдынан барып келдим границага, чек арага барып. Ол жакта өтпөсөм да барып шеттерди барып басып көрүп, сүйүнүп кайтып келдим. Ачылат экен, ушу күндөрөм келет экен деп. Анан 13 числода жолугушууга бардым. Бир туугандарым кептир, айылдаштарым, коңшуларым, олорду кол кармашып көрүшүп, ушундай сүйүндүм. Мен мындай болот деп өзүм ойлободум эле. Кошунуларымды көргөндөн баштап эле сүйүнүп ыйлап баштадым мен ол жерде. Өзүм бир туугандарымды көрдүм. Эжелерим, балдары келиптир, олорду көрдүм. Баары чоңоюп калыптыр, шунча жылдан бери көрбөгөн эдик.
Эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы жыйынтыгы катары 14 мартта дүйшөмбү Бишкек каттамы жанданып, коңшу өлкөнүн учагы Манас эл аралык аба майданына келип конду. Кыргызстан тарап дүйшөмбү Бишкек багыты боюнча келген учакты улуттук каада шаан шөкөт менен тосуп алды. Коңшу өлкөдөн 100дөн ашык жүргүнчү мейман катары келди. Алардын арасында Тажикстандын туристтик компанияларынын өкүлдөрү, журналисттер менен блогерлер жана жакындары менен жолугушууга келген жөнөкөй жарандар дагы бар. Бишкекте жашайт, жакшы жашайды. Рахмет айтат, курсан. Рахмет дейди. Эми кыргызстандыктар Тажикстандын Дүйшөмбү жана Коджен шаарына аптасына 2 рет каттай алышат. Кыргызстандын авиакомпаниясы биринчи рейсти Бишкек-Коджен каттамы боюнча дагы аткарды. Ал эми Дүйшөмбү Бишкек каттамы аптасына 1 жолу аткарылат. Мындан тышкары жайкы жана кышкы маалда дагы каттамдар уюштурулат. Апрелден баштап биздин мамлекеттик авиакомпания Осман Airlines Бишкек Худжант Бишкек багытында аткарып баштайт. Жумасында 2 жолу аткарылат. Худжант багытындагы рейс апрелдин 12-леринде башталат. Сезондо тамчыга дагы ачайлы деп атабыз. Душанбеден тамчыга учат. Худжанттан тамчыга ачабыз. Андан башка кышкы сезондо Караколго дагы ачабыз. Албетте, эки мамлекеттин ортосундагы аба байланыш биринчи кезекте туристтик алаканы арттырат. Эки өлкөнүн жарандары ишкерчилик жүргүзүп, туристтик жайларды кыдыра алышат. Коңшу өлкөдөн келген меймандарга Кыргызстандын туристтери эс ала турган жаратылышы кооз жайлары тууралуу видео материал тартууланды. Жаңы туристтик багыттарды, тажрыйба алмашуу жана ошондой эле туристтик агымдарды, туристтердин агымдарын көбөйтүү боюнча ушундай иш-аракеттерди алып барабыз. Я думаю, это будет хорошим началом развития туризма. Авиарейстердин ачылышы туризмдин башталышы. Биз биргелешкен туристтик кыдырууларды уюштурсак болот. Туризм аркылуу экономиканы чыңдоо мүмкүн. Аба байланыштарынын жанданышы эки өлкөнүн экономикалык жактан гана эмес, эң негизгиси туризм тармагын чыңдоого зор мүмкүнчүлүк түзөт. Айжан Омолдошова, Кундуз Жоробекова, Мингүл Көчөрова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Кыргызстанда мамлекеттик башкарууну реформалоонун жаңы этабы жарыяланды. Эми жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жасалма тоскоолдуктар жоюлуп, система бюрократиядан арылыш керек. Ошондой эле бири-бирин кайталаган ашыкча мекемелер жабылат. Мунун барын 1 октябрга чейин ишке ашыруу юстиция министри Аяз Баетовго жүктөлдү. Ага АКШдагы мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугу боюнча министрликти жетектеп жаткан Илон Масктын эле ыйгар мукук берилди. Кайсы бир кызматтарды мамлекет гана көрсөткөндүктөн бюрократия күчөп, коррупция гүлдөп, иш илгерилебей жатканын аткаруу бийлиги моюнга алды. Аны жокко чыгаруу үчүн коркпой эле аутсорсинг, мындайча айтканда, жеке тараптарды тартуу керек деп жатышат. Мисал катары сот аткаруучулардын иши айтылды. Алар жетишпей жатканынан азыр 270 000 токтом аткарылбай, 420 миллион сом өндүрүлбөй жатыптыр. Негизи эле өлкөдө жарандарды тейлөө жаатында көп экени жашыруун эмес. Мамлекеттик органдардын каалгасын какылагандардын басымдуу бөлүгү нааразы, анткени иш бүтпөйт, улам бир органга кол коюуга же тастыктама алып келүүгө жөнөтүү өнөкөткө айланып калгандай. Мамлекеттик башкарууда алешенбектер көп экени жакында эле президенттин администрациясынын коллегиясында ачык айтылган. Бир катар мекемелерде ишти жакшыртуу саясаты жүргүзүлбөй, эт менен челдин ортосунда жүрө беришкен. Уйку сурап күн өткөрүп, маяна алып, эч кандай жумуш жасабаган кызматкерлер бардык эле мамлекеттик органдарда болсо керек. Эми аларга дагы кезек жетет деп ишенип туралы. Эгер жетекчилер эле тааныш билишин жакын тууганым деп коргоп, бармак басты көз кысты кылбаса. Учурда мамлекеттик бийлик негизинен 35 мекемеден турат. Андан тышкары облустагы өкүлчүлүктөр, райондук администрация жана айыл өкмөттөрү бар. Жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 20 000-дин тегерегинде деп айтылып жүрөт. Кээде керексиз мекемелер, компаниялары түзүлүп, жыл айланбай жабылып жаткан учурлар кездешип жатканын тана албайбыз. Азыр деле министрликтердин алдында ашыкча түзүмдөр бар экени белгилүү. Эми реформанын алкагында мамлекеттик башкаруудагы бардык көйгөйлөр аныкталып, эл сезгендей жыйынтык болот деп үмүт кылып туралы. Кезек күтүүлөр азайып, мүмкүн болсо жоголуп, ашыкча тастыктама кагаз талап кылуулар жоюлса эле жарандардын нааразычылыгы азаят.
Ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлер айрыкча чечим кабыл алган жетекчилер коргоого муктаж деп жатышат. Анткени кийин камалып кетем деп айрымдары жалтаңдап, кескин кадамдарды жасоодон тартынып, иш жылбай жаткан учурлар бар экен. Андыктан реформа жасайын деп жаңылышып кеткендерди мамлекет коргошу керек деди Минкап төрагасы. Бирок муну айрымдар ашычаап пайдаланып кетпейби деген суроо туулат. Замандын өзгөрүшү менен бардык тармактар күн сайын жаңыланууга муктаж. Улам бир жаңы ыкмалар чыгып, кызмат көрсөтүүнүн, күнүмдүк турмушту жеңилдетүүнүн же башкаруу системасын жеткиликтүү кылуунун жолдору көп. Бул ирет президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен мамлекеттик башкарууну реформалоонун жаңы фундаменталдык этабы башталды. Анда ашыкча административдик тоскоолдуктар жоюлуп, чечимдерди кабыл алуу ыкчам жүрүп, башкаруунун натыйжасы жогорулайт. Мамлекеттик башкарууну реформалоонун жаңы жана кардиналдуу этабын баштайбыз. Муну кезектеги эле демилге эмес, бул өлкөбүздүн бардык өнүгүү процесстерин тездетүүгө багытталган чечкиндүү жана радикалдуу кадам. Дүйнө тездик менен өзгөрүүдө, аны баарыңыздар сезип жатасыздар. Мындай учурда биздин башкы милдет экономиканы, мамлекеттик башкарууну жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө күчтүү дем берип жаткан президентибиз Садыр Нуркожоевичтин реформаларын ишке ашырууга жолтоо болгон нерселердин баарын жоюу. Март айынын соңуна чейин бардык министрликтер менен мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү кайрадан каралып чыгат. Бирин-бири кайталаган милдеттемелер алынып, кызмат көрсөтүү шарттары жеңилдейт. Мындай кадам аткаруу бийлигиндеги бюрократияны кыскартуу үчүн жасалууда. Ввели сплошную цифровизацию и передали им наши действия. Это снизило нагрузку на Минюст, и мы высвободившихся госнотариусов из Бишкека отправили в регион. Президенттин жарлыгынын негизги чечими боюнча 2025 жылдын 1 октябрына чейин юстиция министри Аяз Баетов стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун директору болуп, бир эле убакытта ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын статусу ыйгарылды. Бул чечим стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институтуна мамлекеттик башкаруунун реформаларын координациялоо боюнча кеңири ыйгарым укуктарды берет. Аяз Баетовго бардык мамлекеттик институттардын деңгээлинде өзгөртүүлөрдү тез арада ишке ашыруу милдети жүктөлдү. Биринчи пакеттерди биз 1 майга чейин даярдап киргизейин деп атабыз, жок кенешке, анткени жайга чейин кабыл алыш керек деп. Кээ бирөөсү неотложный болушу мүмкүн. Экинчи пакетти жай убагында даярдап туруп 1 сентябрга чейин киргизебиз. Анткени 1 октябрга чейин биз ушул президентибиз койгон максаттарды ишке ашырышыбыз керек. Биринчи импульс ушу 1 октябрда бүтүш керек деген максат коюлду. Эми башкаруу системасында айыл өкмөтү, район жана облус башчылары менен катар министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө чейинки тепкичте ашыкча административдик тоскоолдуктарды жоюуга, чечимдерди кабыл алуу процесстерин тездетүүгө жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган реформалардын жаңы этабы ишке ашат. Президент ар дайым биздин алдыбызга мамлекеттик башкаруунун максималдуу натыйжалуулугун камсыз кылуу милдетин коет. Ошондуктан бүгүн биз бюрократияга каршы мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү ишибиздин жаңы этабын жарыялайбыз. Кыргызстан токтоосуз темп менен астыны көздөй жылып баратат. Бул учурда биздин милдет мындай өнүгүүнүн кыймылына максималдуу ылдамдыкты берүү. Реформаны ишке ашырууда кыска мөөнөттө конкреттүү чечимдерди сунуштай турган топ дайындалат. Бул жөн эле кагаз жүзүндөгү өзгөрүүлөр эмес. Президент кабыл алган чечимдердин маңызына ылайык келген мамлекеттик башкаруунун ийкемдүүлүгүн, ыкчамдыгын жана натыйжалуулугун камсыз кыла турган реалдуу кадам. Ар бир мамлекет өзүнө түзүп атат. Биздин президентибиз да көп жолу айтып келген, бюрократия болбош керек деп. 6 айдын ичинде биз негизги импульсту беришибиз керек да. Биз ушу аутсорсинг деген маселени, дебюрократизация деген маселени, мыйзамдарыбыз чылый инструкция окшоп калган маселени баарын айтып беребиз министрликтерге. Анан биз ойлойбуз ар бир министрлик өзүнүн жумушун ушудан кийин алып кете берет деп. Реформанын негизги багыттары бири-бирин кайталаган натыйжасыз түзүмдөрдү жоюу, ченемдик укуктук базаны оптималдаштыруу, мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу жана бюрократиялык процедураларды кыскартуу, мамлекеттик функциялардын аутсорсинги,
чыгымдарды азайтып, башкаруу чечимдерин кабыл алууну тездетүү болуп эсептелет. Реформаларды ишке ашыруу президенттин жана министрлер кабинетинин төрагасынын жеке көзөмөлүндө болот. Мамлекеттик башкаруунун эффектүүлүгүн көтөрүү деген бул баягы жалгыз эле Кыргызстандын проблемасы эмес да. Муну дүйнөдө баардык өкмөттөр, баардык мамлекеттер мажбур байма-бай өзгөртүп, мониторинг жасап, баа берип, кай жердебиз, дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген маселени баягы алектен атканда. Аткаруу бийлиги мамлекеттик бийликтин бир бутагы, адам укугунун жана эркиндигинин корголушу боюнча мыйзамдардын аткарылышын, мамлекеттин ички жана тышкы ишмердигин уюштуруп, ага багыттап турат. Конституцияда аткаруу бийлигин министрлер кабинети, ага баш ийген министрлер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жүргүзөт. Аткаруу бийлигинин формалары ар кайсы өлкөлөрдө ар түрдүүчө. Мамлекеттик башкаруу системасында эки чоң кардиналдуу реформаны жасадык. Биринчи, конституцияны өзгөртүп, биз президенттик башкарууга өттүк. Бул дагы абдан чоң реформа болду. Экинчиси, биз административдик территориалдык реформаны өткөздүк. 453 айыл өкмөтү бар да, азыр 200 бирдемеге түштү. Дебюрократизация дегенде дагы эле жанагы түндүк деп атабыз, паспортты онлайн алабыз деп мактанганыбыз менен, биз дагы эле арттабыз. Дагы эле башка мамлекеттер менен салыштырмалуу биз дагы эле чабалуу болуп атабыз. Ошонун жагын өнүктүрүшүбүз керек. Санарип системасы кадимкидей эле күнүмдүк турмушка кириш керек. Башкаруунун эффективдүүлүгүн көтөрүү максатында акыркы 5 жылда бир топ эле аракеттер болуп, жакында эле административдик аймактык реформа жүрүп, айыл өкмөттөрдүн саны кыскарып, аларды башкаруудагы талаптар жөнөкөйлөштүрүлдү. Бирок бул жолку реформада максат кызматкерлердин санын кыскартуу же каражатты үнөмдөө эмес, калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү жана андагы бюрократиялык талаптарды, кагаз иштерин бири-бирине токтоосуз кат аркылуу кайрылып, ар ким өз тармагы үчүн гана жооп берген чектөөлөрдү иретке келтирүү. Эң башкысы, жыйынтыгы ыкчам жана натыйжалуу болушу кажет. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы. Былтыр сентябрь айында ошол кездеги Минкап төрагасы жыл аягына чейин өлкөдөгү бардык үйлөрдө камсыздандыруу боюнча тапшырма берген эле. Бирок ал толук аткарылган жок. Ошентсе дагы кандайдыр бир деңгээлде көрсөткүч бир аз жакшырган. Былтыр жыл башына турак жайлардын 10% гана камсыздандырылган болсо, жыл аягында 20%дан ашкан. 1 213 000 үйдүн 246 000-ине полис алыныптыр. Анткени бюджеттен айлык алгандар жана мамлекеттин үлүшү бар компанияларда иштегендердин баарына милдеттендирилген эле. Кыргызстанда кандай гана иш болбосун, милдеттендирилмейинче ыктыярдуу түрдө ишке ашышы кыйын. Сөзүм куру болбошу үчүн статистика менен айтайын, Кыргызстанда унааларды камсыздандыруу тууралуу мыйзам кабыл алынганына 9 жыл болду. Талапты аткарбагандарга айып пулу каралганы менен айдоочулар азыр даяр эмес деп штраф салуу улам жылдырылып турган. Быйыл дагы июлга чейин айыпка жыгуу токтоп турат. Бирок 9 жыл ичинде унаа ээлеринин камсыздандырууга аракет кылганы байкалбайт. 1 700 000 транспорттук каражаттын 109 000-ине гана полис алыныптыр. Буга чейин ыктыярдуу түрдө болуп келген эреже эми мындан ары милдеттендирилет. Былтыр март айында чыккан президенттин жарлыгынын негизинде бул аптада парламент тиешелүү мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Ага ылайык турак жайларды кайра каттаганда же ага байланыштуу корутундулар жасалганда жана күрөөгө коюлганда камсыздандыруу полиси талап кылынат. Былтыр жаратылыш кырсыктарынын өлкө боюнча 5,5 миң үй жабыркаган. Тилекке каршы анын көбү камсыздандырылган эмес. Бирок жабыркаган үй ээлери мамлекеттен жардам сурайт, күтөт. Биз суктанган өлкөлөрдүн баарында полис алуу маданияты эчактан бери калыптанган. Мүлктөрдү кой, өмүрүнөн бери камсыздандырып коюшат. Дүйнөдө Япония камсыздандыруу боюнча 1-чи орунда туруп, ички дүң өндүрүмүнүн 13%-ын түзөт экен. Кыргызстанда болсо соңку жылдары мамлекет элди акырындап көндүрүп жатат. Шарттар дагы түзүлүүдө.
Бир жыл мурда президенттин буйругу менен бюджеттен каражат бөлүнүп, камсыздандыруу уюмунун уставдык капиталы 1 миллиард сомго жеткен. Алдыдагы 2 жылда дагы 5 миллиард сом берилет. Кырсык күттүрбөй келет, андан качуу мүмкүн эмес. Андыктан талап кылаардан мурда тартипке баш ийип, камсыздандырууну милдет катары кабыл алалы. Он 2 мартта Ош облусунда болгон табият кырсыгы материалдык чыгым алып келди. Мектеп, бала бакча баш болгон бир нече социалдык объекттер, турак жайлар зыянга учурады. Күчү 5 балга жеткен жер титирөө Гүлнара Маматовага да залакасын тийгизди. Үйүнүн ар бир бөлмөсүндө жарака пайда болду. Үйүбүз ушу 1995-жылы салынган үйлөр. Ошодон бери жашайбыз ушул жерде. Кечээкиде жер титирөө мезгилинде мен жумушта элем, күйөөм деле жумушта эле. Ошондо келиним, неберелерим бар эле, ошондо каттуу жерден бир нерсе эметкендей болуп, чочуп кыйкырып эшикке көчөгө чыгышыптыр. Анан кийин апа ушундай болуп жаракалар кетти дедик. Ошо страхованиядан өтөбүз, камсыздандырабыз үйдү. Себеби мен мамлекеттик кызматкер үчүн эме страхование кылабыз жыл сайын. Ошо үйүмдүн баардык эле комнаталарынан ошентип жаракалар кетти. Азыр бул жака эч ким киргизбей атам эми. Себеби ана фундамент жактан кеткен окшойт, көрдүңөр го, ошондой бөртүп чыгып кетти да. 96-30 жыл болуп калды. Мына строительдер деле айтышат, муну кармай коет да. 20 жыл, 25 жыл кармайт дагы любой үйдө деле түшүп калат. Азыр биз МЧС, өзгөчө кырдаал министрлиги эгерде Табият кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн ыкчам штаб түзүлгөн. Жергиликтүү эл менен жолугушуулар өтүп, үйлөр, социалдык жайлар текшерилип чыккандан кийин тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Ош шаарынын жанында Кара Суу районунун территориясында ушундай жер титирөө болду. Бүгүнкү күндө азыр жерлерде жарандык коргоо комиссиялары райондун, шаардын тактоо жумуштарын өткөрүп жүрүшөт. Алдын ала маалымат боюнча мына социалдык 14 социалдык объекттер ушундай мектепке окшогон мектеп мындай эски мектептердин пайдубалдары, дуалдары ушундай кичине жаракка кетиптир. Ошолордо азыр тактоо жумуштары жүрүп атат. Комиссия менен анан ошо өзгөчө кырдаалар министрлигинин дагы адистери менен кошулуп. Негизги ачак бул мына Кара Суу районунда болгону байланыштуу. Шаарда жана Кара Суу район, анан Алай районунда Жаңы Алай деген айылында ушул жерде турак жайлар жаракка кеткен. Бирок жарандардын арасында да мындай жабыркагандар жок. Бул негизги айтып кетүүчү нерсе дагы бул мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эски имарат, долбоорсуз салынган, ашар менен салынган, чийки кыш менен салынган имараттар да. Булар албетте эми убакыт өткөн сайын булар отурукташат да, анан мондай жер титирөө убагында анан өзүнүн осадкасын берип, ушундай жабыркап калышат. Зыян тарткан үйлөрдүн көпчүлүгү камсыздандырылган эмес. Соңку жылдары улам кайталанып жаткан жаратылыш кырсыктары бул маселеге көңүл буруу зарылчылыгын көрсөтүүдө. Жалпы өлкө боюнча 1 миллион 200 миңдей турак жай катталса, алардын 22% үчүн гана камсыздандыруу полиси берилген. Айыл жергесинде полис үчүн 1 жылга 600 сом, шаарда болсо 1200 сом төлөнөт. Камсыздандыруу учуру келгенде элет жериндеги үйлөр 500 миң сом, шаарда 1 миллион сомго чейин алса болот. Акыркы сумма зыянды баалагандан кийин аныкталат. 2022 жылы турак жайын камсыздандыргандардын саны 118 миңден ашса, ушул жылдын март айына карата көрсөткүч 279 миңге жетти. Массалык маалымат каражаттары аркылуу болобу, интернет булактары аркылуу болобу, ошондой маалыматтарды менен көбүрөөк таанышып, камсыздандыруу менен кызыгуу бир кыйла өйдөлөдү десек болот. Өкмөттүн жарлыгы боюнча ошо камсыздандыруу келишими жок эч кандай алып сатуу операцияларын жүргүзүү мүмкүн болбой калган. Ошол себептен дагы бул камсыздандырылган турак жайлардын саны кыйла эсеге өстү десек болот. Былтыр турак жайы зыянга учураган жарандарга мамлекеттик камсыздандыруу уюму 40 миллион сом төлөп берген. Быйыл жыл башынан бери 6 миллион сом сарпталды. Министрлердин кабинетинин токтому менен бекитилген методикасы, атайын методикасы бар. Ошол методикасынын негизинде биз ошол жабыркаган үйлөргө камсыздандыруу окуя болгон күнү комиссия чыгат. Ошонун акт түзүлөт. Камсыздандыруу акт түзүлөт. Жергиликтүү бийлик менен чогуу ошентип эсептейт, баягы канча пайыз жабыркаган, ички баягы отделкасы, тышкы отделкасы, анан мына чатыры кандай болуп, ошол методиканын негизинде анан эсептөө чыгарат. Анан муну биз же көбүрөөк же азыраак
кыла албайбыз. Бул токтом менен бекитилген мыйзам катары биз муну колдонобуз. Ошол үчүн биз да буга жооп беребиз. Ошол үчүн строго ошол методиканы жолдойбуз. Бул аптада Жогорку Кеңеш турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Эми мамлекет башчысы кол койгондон кийин кыймылсыз мүлк үчүн камсыздандыруу полисин милдеттүү түрдө алуу талап кылынат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Алато 24 жума жыйынтыгы. Бүгүнкү күнү өлкө боюнча 960 айылда ичүүчү суу көйгөйү курч турат. Таза суу маселесин толук чечүүгө кеминде $1 миллиард керек деди Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев. Жылда мамлекет бир нече айылда бул көйгөйдү чечип жатат. Быйыл 40 айылдын эли таза суу менен камсыздалат экен. Таза суудан тышкары сугат суу көйгөйү чечилип, социалдык объекттер жана өнөр жай ишканалары салынып, иш орундары ачылса эле айыл эли өз оокатын кылып, аймакта дагы өнүктүрө берет. 2 жыл мурда Кыргызстанда айыл өкмөттөрүнүн 72% дотацияда болчу. Былтыр жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында жайгашканына жараша бай менен кедей аймактар кошулду. Муну менен тыңы алдыга тартып кетет деген үмүт бар. Ошентсе дагы дотацияда тургандардын саны азырынча кескин азая элек. Акыркы маалыматтар боюнча 156 айыл өкмөттүн өз чыгашаларын жабууга кудурети жетпейт. Алардын көбү Ош, Жалал-Абад, Нарын областарында. Айыл өкмөттөрүнүн негизги кирешеси жер салыгынан чогулган каражат. Президент аны жыйноого мораторийди 2030 жылга чейин узарткан. Мындан улам жергиликтүү казынага түшпөй калган каражат азыр республикалык бюджеттин эсебинен жабылууда. Мындан тышкары транспорт салыгы дагы айыл өкмөттөрдүн башкы киреше булагы болчу. Ал быйылдан тарта жоюлду. Ушул тапта Финансы министрлигинде ошол каражаттын ордун толтуруп берүү маселеси каралып жатыптыр. Ошол эле учурда борбордук бийликтен жардам күтүп отура бербей, инвестор тартып, акчаны туура сарптап, социалдык объекттерди жолун оңдоп, кыскасы кыштактарды гүлдөтүп жаткандар да бар. Башка айыл өкмөттөргө үлгү болчу аймактар тууралуу Бактыгүл Султанбек кызы айтып берет. Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүндө 32 миңден ашуун калк жашайт. Акыркы жылдары аймакка инвестиция тартуу күч алып, кем дегенде эле 3 завод ишке кирген. Анын бири саатына 150 тоннадан ашык асфальт чыгаруучу завод. Мындан тышкары сүттү кайра иштетүүчү ишкана салынган. Натыйжада ондогон тургун жумуш орду менен камсыз болду. Асфальт завод ачылганда быйыл 3-жыл болуп атат. 3 жылдан бери ушул жерде иштеп келе жатабыз. Алайга Нокатка, мына Нокатка жаңы жолго дагы биз чыгардык. Ошко, Кара Сууга, бар жок жактарга заказ болгонуна карап чыгарып атабыз. Күнүгө 1000 тоннадан ашык асфальт чыгарышка аракет кылабыз. Ал эми район боюнча былтыр эле 15 жаңы ишкана ачылып, 100гө жакын жаңы жумуш орду түзүлгөн. Учурда гидроэнергетикалык долбоорлор ишке ашып, тигүү цехтери, жаңы билим берүү объекттери ачылды. Быйыл дагы ушул пландарды ишке ашырабыз, буюрса заводду кеңейтебиз. Андан сырткары дагы бетон иштетүүчү жана ЖБ заводдорду пландаштырып атабыз. Артезиан сууларын чыгаруучу заводдорду. Албетте булардын баардыгы ошол жергиликтүү жеке ишкерлердин акча каражаты менен болуп атат. Аймактардын инфраструктурасы жакшыртып, экономиканы өнүктүрүү жана жашоочулардын социалдык турмушун жакшыртуу мамлекеттин башкы артыкчылыктарынан. Өлкө башчы Садыр Жапаров ар бир жергиликтүү бийлик өкүлүнө да ушундай милдетти койгон. Бул максатта мыкты айыл өкмөттөрү сынагынын критерийлери дагы өзгөртүлүп, амбициялуу долбоорлорду ишке ашырууга дем берүүчү байге фонду дагы көбөйтүлгөн эле. Белгиленген критерийлерге төп келген Жоош айыл өкмөтү мыкты деп табылды. Көп жылдан бери жергиликтүү бийликтин ресурстары да, укуктары да чектелүү болчу. Көйгөйлөр боюнча чечип бергиле, жардам бергиле деп борборго кайрылып келгенсиздер, бирок борбордо да мурда каражат чектелүү болуп, маселелер көбүнчө чечилбей келгендер. Айылдардын да экономикалык потенциалы өстү жана аларды пайдалануу боюнча укуктары да жакшы такталды. Ушундай шартта биз сиздерден демилгени жигердүү аракеттерди гана күтөбүз.
Сынактын жыйынтыгында айыл өкмөттөр эки топко бөлүнүп бааланды. Биринчи топ алыска барууга кыйын, бийик туулуу аймактарда жайгашкан жана өзгөчө чек ара статусуна ээ болгон айыл өкмөттөрү. Экинчи топ башка бардык айыл өкмөттөр. Биринчи топтогулардын арасынан Талас облусунун Айтматов районунун Аманбаев айыл өкмөтү эң мыкты деп табылды. Бул айылдын жакшылыгы суудан неме кылып бабанып 100 метрден суу чыгарып койду эле мына конторго. 20% эл ичип атыр, ташып o жерден ичет, ташып ичип атыр. 200 орундук детсад бүтүп отуруп. Айыл өкмөттө инфраструктураны өнүктүрүүдө социалдык долбоорлорго тартылган каражаттардын көлөмү 100%га өскөн. Канал, арыктарды оңдоо үчүн Карасай айылында 3 миллион сомго 1200 метр суу лотоктору орнотулган. Мындан тышкары айылда заманбап балабакча, билим уя ишке берилди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, калкты тейлөө борбору, музей жайгашкан администрациянын 2 кабаттуу имараты курулган. Инвесторлорду тартуу менен контора салынды, китепкана салынды, ошондой эле таза суу маселеси, ички арыктарды тазалоо, лотокторду орнотуу, сууга суу менен камсыз кылуу боюнча көптөгөн жумуштар жасалды. Эң мыкты айыл өкмөттөргө 3 миллион сомдук сертификат, ал эми экинчи орунду ээлегендер 2 миллион, үчүнчү орун үчүн 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Каражат ар бир айыл өкмөттүн инфраструктурасын жакшыртууга багытталмакчы. Ал жерде таштандыларды чыгаруу, мисалы ички жолдор, таза суу менен камсыз кылуу, жарыктандыруу, ошо жергиликтүү маанилүү маселелер өтө көп да. Комиссия биз чыгып, ошо ар бир айыл өкмөттөрдү жеринде карап келебиз, барып, айланып, ошол текшерип, өзүбүздүн балдарды коюп, анан бул жерде комиссия ошо балдарга ылайык, анан уже биринчи, экинчи, үчүнчү местодагы айыл өкмөттөр пайда болот да. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен административдик аймактык реформа жүргүзүлүп, аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы этабы башталган. Эң башкы алдыга коюлган милдеттердин бири аймактардын экономикасын өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу жана айыл өкмөттөрдү дотациядан толук чыгаруу болуп саналат. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен 2020-жылы айыл өкмөттөрдүн ишин баалоо боюнча критерийлерге өзгөртүү киргизилип, байге фонду 6 миллиондон 12 миллион сомго чейин көбөйтүлгөн. Бул өзгөртүүлөр айыл өкмөт башчыларынын демилгелерин жана ар түрдүү жергиликтүү долбоорлорду колдоо үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Биздин максат айыл менен шаардын ортосундагы айырманы азайтуу. Айрыкча жакынкы жылдарда ар бир айылдын жолдорун асфальттоо боюнча биздин план бар. Муну ишке ашыруу айылдын элинин жашоо турмушуна олуттуу таасир тийгизет. Эң мыкты айыл өкмөттү республикалык сынагы быйыл дагы улантылат, бирок талаптар күчөтүлмөкчү. Учурда мамлекеттик бюджеттен шаарларды жана аймактарды өнүктүрүүгө миллиарддаган каражаттар бөлүнүүдө. Жүздөгөн өнөр жай ишканалары ачылып жатат. Белгилей кетсек, административдик аймактык реформанын негизинде өлкөдө 231 айыл аймак, 33 шаар жана анын ичинде 2 республикалык маанидеги жана 14 облустук маанидеги шаарлар түзүлгөн. Социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуучу айыл аймактар ирилештирилип, шаарлардын территориялары бир топ кеңейтилген эле. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы. Мамлекеттин уюткусу жүзү болгон айылдардын өнүгүшү тууралуу сюжет бүгүнкү программаны жыйынтыктайт. Сиздер менен кийинки жекшембиге чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.